Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Санар Кожоевич, урматтуу Нурлан Тургунбекович, урматтуу депутаттар жана бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Бүгүн Бишкек шаарында 2022 жылдын 3 ноябрында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасы ортосундагы Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасын айрым участоктору жөнүндө келишимди жана Кыргыз Республикасы Министрлер комитети менен Өзбекстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы Кемпирабад суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын долбоорлорун сиздердин карооңуздарга алып келип отурабыз. Бул мыйзамдардын долбоорлору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин тийиштүү комитеттеринде каралган жана жактырылган. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Нурлан Тургунбекович, урматтуу депутаттар. Урматтуу депутаттар, уруксат берсеңиздер, кыскача маалымат берип кетсем, Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын жалпы узундугу 1472,82 километр аралыкты түзөт. Анын 1170,53 километр тилкеси 2017 жылдын 5 сентябрында Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосунда түзүлгөн келишимге ылайык бекитилген. Калган 302,29 километр чек ара тилкеси эки тараптын өкмөттүк делегацияларынын деңгээлинде макулдашылып жазылып бүттү. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен Кыргыз Республикасынын пайдасына төмөнкү участкаларды калтырып жазууга жетиштик. Биринчи, Гавасай 12.849 гектар Өзбек ССР Кемпирабад сол жээк каналын курбагандыгы үчүн. Көксерек 105 гектар. Ал жерде кыргыз жарандары жашаган айылы менен кошо. Баястан 212 гектар. Уңгартоо 35 гектар. Уюлдук компаниялардын жана мамлекеттик телеканалдардын антенналары жайгашкан. Акташ 100 гектар. Карасуу шаарын кеңейтүү максатында жана саркынды сууларды тазалоочу жай куруу үчүн. Демаркация учурунда мурда 2017 жылдын 5 сентябрында жазылып, бекитилип кеткен Карабелес участогундагы 25 гектар жер аянтын Алапоко районунун Көксерек айылын калтырып жазуу, кайрадан калтырып жазууга жетиштик. Шахрихансай каналынын башталышы участкасынан Өзбек тарап тосуп пайдаланып келген 19,5 гектар жер аянты Өзбек тарапка калтырылып, анын ордуна 19,5 гектар жер аянтын Өзгөн районунун пайдалануусуна алуу жагы макулдашылып, картографиялык материалдары даярдалды. Баса белгилеп кетсек, урматтуу депутаттар, ушуга көңүл буруп койсоңуздар, себеби дегенде көптөгөн адамдар туура эмес маалыматтар таратып атышты. Муну мына ачык айтканга азыр туура келет жана ачык айтабыз. Ушул маалыматтар чындык экендигин билсеңиздер. Баса белгилеп кетсек, Орто Токой суу сактагычы жайгашкан жер аянты жана компенсация катары алынган жер аянттары да толугу менен Кыргыз Республикасынын карагына калтырылып жазылды. Жана Орто Токой өтүп кетиптир, тияк бияк дегендердин баары калп жалган болгон, мунун баары өзүбүздө калды, биздин жерибиз, биздин платинабыз боюнча. Эми Кемпирабад суу сактагычы жөнүндө маалымат бере кетсем, урматтуу депутаттар, Кыргыз ССРнин Министрлер Совети жана Өзбек ССРнин Министрлер Совети 1965 жылдын 11 декабрында номер 559/656 биргелешкен токтому менен Кемпирабад суу сактагычынын курулушуна байланыштуу айрым маселелер боюнча 1965 жылдын 23 сентябрындагы жана 12 ноябрындагы протоколдору бекиткен. Аталган биргелешкен токтом менен бекитилген 1965 жылдын 12 ноябрындагы протоколдун 1 пунктуна ылайык Кемпирабад суу сактагычынын суусу каптап калган жерлердин ордуна компенсация катары берилип жаткан жерлерди Кыргыз ССРнин курамына, ал эми Кемпирабад суу сактагычынын чашасынын астындагы жерлерди Өзбек ССРнин курамына киргизүү менен Кыргыз ССР менен Өзбек ССРнин ортосундагы республикалык аралык чек араны өзгөртүүгө
makulduk berilgen. Özbek SSR'nin Ministrler Совeti 1965 жылдын 15 dekabrында номер 659 токтому менен Кемпирова суу сактагычынын курулушуна байланыштуу Кыргыз ССРине компенсация катары, жер компенсациясы катары Андижан облусунан 2966 гектар, Фергана облусунан 1161 гектар жер аянттарын берген. Өткөрүлүп алган жер аянттарындагы чегара сызыгы өзгөртүлүп кайрадан жазылган жана ал жазууларды Кыргыз ССР'нин Министрлер Совети бекиткен. Жалпысынан 4127 гектар жер аянты Кыргыз тарапка берилген. Өз кезегинде Кемпирова суу сактагычын куруу үчүн Кыргыз ССР'нин Министрлер Советинин 1965 жылдын 22 октябрындагы номером 475 токтомуна ылайык Өзгөн жана Кара суу райондорунун аймагынан 5731 гектар жер аянты бөлүнүп берилген. Бул 5731 гектар жер аянты бүгүн суу сактагычтын 908 горизонталына туура келет. Суу сактагычтын көлөмүн 900 горизонталга түшүрүү менен чегараны жазганда анын аянты 4485 гектарды түзөт. Натыйжада мурда суу басып калган 5731 гектардан 1246 гектар жер бошойт. Аны Кыргыз тарап айыл чарба багытында пайдаланса болот, жана бул жерлер 1246 гектар жер Кыргыз Республикасынын жер балансында калды. 4121 гектар жер аянты 1965 жылы компенсация катары алынган. Ошондуктан 900 горизонтал менен мамлекеттик чегараны аныктоону эске алганда, Өзбек тараптан Кыргыз тарапка дагы 358 гектар жер берилбей калган. Кыргыз ССР'нин Министрлер Советинин 1973 жылдын 17 сентябрындагы номер 325-Б буйругу менен бекитилген Кыргыз ССР'нин менен Өзбек ССР'нин ортосуна жер жана суу маселелерин жөнгө салуу боюнча республикалык аралык кеңешменин протоколу бекитилген. Ал протоколдо Өзбек ССР Кемпирова суу сактагычын куруу үчүн ажыратып берилген жер аянттарын толугу менен компенсациялап берген деп жазылган. Бирок Кыргыз тарап акыркы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен ошол берилбей калган 358 гектардын ордуна 1000 гектар жерди Өзгөн жана Сузак райондоруна бөлүп берүү жөнүндө макулдашып протокол менен бекитилип, картасы сызылып даярдалды. Жыйынтыгында компенсация болбой калган жер үчүн дээрлик 2,5 эсе көп жер алынып жатат. Тийиштүү адистер жерине барып 900 горизонтал кайсыл жерден өтүшүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жана жашоочуларга түшүндүрүп так көрсөтүп беришет. Кемпирова суу сактагычынын курулуусуна байланыштуу 1965 жылы компенсация катары төмөнкү жерлер алынган. Алабыко районунун Көксерек жана 1-Май айыл аймактарынан 1307 гектар айдоо жана жайыт жерлер. Ошондой эле бул аймакта кыргыз жарандарынан турак үйлөрү бар 10 кожолук жана жер үлүштөрү жайгашкан. Экинчи, Аксы районунун Кербен шаарына жана Кашка суу айыл аймагына жалпы 571 гектар жер аянты. Бүгүнкү күндө ал жерлерде Кербен аэропорту жайгашкан 52 гектар, калкынын саны 275 адамды түзгөн Жетиген айылынын бир бөлүгү жайгашкан 15 гектар, ФАП, мечит жана балдар бакчасы, жарандардын жер үлүштөрү жайгашкан. Үчүнчү, Ноокот районунун Шамалдуу Сай участогу 1088 гектар. Анын ичинде калкынын саны 2750 адамды түзгөн Достук айылы 55 гектар. Ошондой эле адамдардын жер үлүштөрү жайгашкан. Төртүнчү, Араван районунун Найман участогу 148 гектар. Анын ичинде калкынын саны 1600 адамды түзгөн Эсенбай айылы 32 гектар. Кадамжай району 1013 гектар. Анын ичинде Көктала участкасы 758 гектар. Анын ичинде калкынын саны 16278 адамды түзгөн Достук, Көктала жана Маяк айылдары жайгашкан.
Pıldırak участогы 255 gektar. Anın içinde halkının sanı 4700 adamды түзгөн İsbayram жана Pıldırak айылдары жайгашкан. Жалпылап айтканда, Өзбек ССРинин Кемпирова суу сактагычынын курулушуна байланыштуу 4127 гектар жер аянтын компенсация катары алынып, азыркы мезгилде ал жерлер толугу менен өздөштүрүлүп, 25 миңден ашуун кыргыз жарандары туруктуу жашап келүүдө. Ошондой эле турак жай, короо, жолдор жана социалдык объектилер курулган. Көптөгөн жарандарыбызга жер үчтөрү катары берилип, менчик укуктары каттоодон өткөрүлгөн. Мындан сырткары Кемпирова суу сактагычын биргелешип башкаруу үчүн Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасы өкмөт ортосунда өкмөттөр аралык макулдашуу түзүлүп, азыркы мезгилде аталган макулдашууну сиздердин карооңуздарга алып келип отурабыз. Бул макулдашуунун шарттары боюнча кыргыз тараптын суу чарбы адистери Кемпирова суу сактагычынын плотинасына кирип, суунун деңгээлин жана бөлүштүрүүчү лимиттерди көзөмөлдөп турушат. Ошондой эле Өзбек тарап Кемпирова суу сактагычынын айланасында инженердик техникалык жабдууларды орнотпойт. Балык уулоого, мал сугарууга, айыл чарбасына сууну пайдаланууга эч кандай тоскоолдуктарды кылбайт деген милдеттенмеси макулдашууга киргизилип бекитилген. Макулдашууга киргизилип бекитилген. Жыйынтыгында алынган жерлер, урматтуу депутаттар, биринчи Гавасай 12849 гектар, экинчи Көксерек 105 гектар, үчүнчү Баястан 212 гектар, Уңгарто 35 гектар, Акташ 100 гектар, Карабелес 25 гектар, Өзгөн жана Сузак райондору үчүн 1000 гектар. Суунун көлөмү 908ден 900 каринзалга түшкөндө 1246 гектар жер бошоду. Жалпы 15500 гектар жер кыргыз тарапка өттү. Бул жер аянтына 1965 жылы берилген 4127 гектар жерди кошкондо, жалпысынан 19699 гектар жер аянты алынды. Анын ордуна суунун астындагы 4485 гектар жер берилди. Biz жалпысынан 19700 гектар жер алдык. Суунун астындагы 4485 гектар жерди бердик. 5 эсе көбүрөөк жерди алдык. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасы менен Коңшу Өзбекстан Республикасынын жана эки элдин ортосундагы достук мамилелерди чыңдоо максатында өлкөнүн улуттук коопсуздугун камсыздоого жана аймактын бүтүндүгүн бекемдөөгө багытталгандыгын эске алып, сиздердин карооңуздарга белгиленген тартипте киргизилген мыйзам долбоорлорун колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Менин маалыматым бүттү, суроолоруңуз болсо жооп берүүгө даярмын. Рахмат.